Бек Исраилов биз менен. Өзүмдү молодежный ырчымын деп көп эсептебейм. Ошентип эле койбойсуңбу? Күреңкеевди бүткөн жокмун тилекке каршы. Күндүз окуу, кечинде жумуш. Мен катышам, сен менен барып кел, сен деле заявка берип кой деп. Анан ошол конкурста биринчи орунду алып болуп. Успех человека — это коллективный успех. Мирбек Атабековдор менен Гилеген Латвияда, эки эле кыргыз. Бек Исраиловдун үй бүлөсүнө тиешелүү. Косяк кетирсем, анда конечно да. А ну-ка все вместе. Кайдан ойдо жок жерден немного ырдап калдым. What I gotta do to make you love me. Филармонияга булуу келет дегенде чын ишенген эмесмин. Бека еще подтянем. Ырчылардын бир өзгөчөлүгү турган жерден, отурган жерден, жаткан жерден ырда десең ырдап кетет. Океан к тебе плыву, я плыву во сне и наяву, через океан к тебе плыву. Салам достор, силер менен кайрадан мен Өмүрбек Андарбеков. Ийгилик жолу аттуу подкастты сулантабыз. Мен сыйлап урматтаган ушул күнгө чейин кыргыздын желегин желбиретип, искусство жаатынан, өнөр жаатынан, маданият тармагынан ошол кызматты өтөп келаткан, ушул күнгө чейин талыкпай көп ийгиликтерди жараткан Бек Исраилов биз менен. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кош келипсиз Кандайсыз, биздин подкастыбызга. Бек жөнүндө айтып кете турган болсок, бул баягы таанымал адамдар ар дайым элдин арасында жүрүп, тартынчаак, өзүн өзү мактабаган, өзүн өзүн көкөлөтпөгөн инсан болуп калышат. Ошого Бектен өзүңүз жөнүндө айтып бер деген мындай суроо туура эмес болот дагы. Бек жөнүндө мен кыскача өзүм бир таржымалап айтып берейин дагы. Ушул Бектин ушул күнгө чейин кантип Бек Исраилов болуп, кандай ушул деңгээлге жетип, бүгүнкү күнү Кыргызстан үчүн бир Бек Исраилов деген бренд болсо, ошо брендке жетиш үчүн кандай тепкичтерди өттү, силер менен чогуу талкуулайбыз. Бек Исраилов кичекейинен тартып өнөргө, искусствого, музыкага кадам шилтеп, көптөгөн кароо сынактардын жеңүүчүсү болуп, Кыргызстандын эстрадасында өзүнүн аябай чоң салымын кошуп, бүгүнкү күндөгү эстрада багытынын өнүгүшүнө түздөн түз себепкер болгон инсандардын бири. Ушул конкурс дедик, эстрада жаатында дедик. Бек эмнеге Бек Исраилов музыканы тандады? Эмнеге Бек Исраилов ошо ырчылык жаатты аркалап, ушул күнгө чейин ошонун майын чыгарып, ошонун мындай тамырынан тартып туруп көп бийиктиктерге жетишти? Ата энеңерден барбы, тууган уруктардан барбы, чоң атадан, генден келдиби, же бул бир кандайдыр бир бирөөнүн таасири менен болдубу? Эмнеге Бек Исраилов музыканы тандады? Мен оюмча ошол сиз айткандай эле эң биринчи мага ушул чөйрөнү көрсөткөн, жардам берген менин ата энем. Мен өзүм чыгармачылык үй бүлөдөнмүн. Атам обончу Жолдошбек Исраилов, апам болсо акын Гүлмира Рыспаева. Мен ошол бала кезимде эле ошо 6-7ге чыгып баягы эки жакты билип калган кезимде атам жакшы бир эмесин баштаган, өзүнүн чыгармачылык жолун. Анан менин көзүмчө ал кезде баягы эки магнитофондун эки эмеси бар эле го, жана эки кассета салгыч. Бирисинен басып, бирисинен запись кылып, анан экинчи голосторун алып эле папам аябай ушинтип толкунданып эле жүрчү да. Анан ошол баары мен жаттап калып турмун. Ошол көз алдында. Анан ошо атамдын ушул чыгармачылык жолун көрүп, мен да кызыксам керек. Андан сырткары менин ушул чыгармачылык жолума көптөгөн ошо дүйнөлүк музыка топтору, ошол эле Backstreet Boys сыяктуу топтор аябай чоң таасирин берген. Бала кезде мен алардын ырларын жатка билчүмүн. Эмне жөнүндө экенин билбесем дагы, бирок байма-бай бүтүр точкасына чейин билип, ошол чыгыш музыкасын аябай укчумун да. Анан ошол ата энемдин жолу, андан сырткары ушул музыкалар, мен ойлойм, ушулар акырындык менен убакыт өтүп ушул жолго ушинтип келип калдым окшойт да. Кээ бирде мындай болуп калат го, баягы музыка жаатында жүрүп, баркталбаган, бааланбаган ата эне баласына ушул жолду каалабайт да. Анан баягы менимче сен төрөлүп, түптөлүп, эми баягы бул чөйрөгө кызыгып келатканда 90-жылдар болуп, 90-жылдары чын айтайын бир гана мындай композиторлор, анан акындар эмес, любою көңүлсүз, любоюна мындай көңүл бурулбай, маани берилбей, баркталбай калган маалда. Анан кийин мисалы Аяшта мен Аяш апам ушу искусствого көп салым кошту, бирок алар бааланбаган, баркталбаган жолду айткан жокпу? Балам, ушул жакта жүрүп
биз эчтекени кыйратпадык, сен мүмкүн экономист болосуң, банкир болосуң, ушинтип эле койбойсуңбу деген болгон жокпу өзү? Негизи ушул музыка чөйрөсүнө алып келген ата энем болгон. 16 жашка жетип баягы 9-классты бүткөндө кетет эмеспи баягы окуу жайгачы. Анан ошол кезде көбүнчө апам, мамам байкап, сенде ушул талант бар окшойт, сен ушу ырдашың мүмкүн, же болбосо пианист болушуң мүмкүн деп, колдорум өзү ичке да. Анан көп баягы пианистке ылайыктуу деп көп айтышчу да. Анан ушундай кылалы деп ошол жака тапшырып, бирок ал Күреңкеевди бүткөн жокмун, тилекке каршы 2 эле жыл окудум. Бирок ошол 2 жылдын ичинде көп досторду табып, музыкалык тажрыйбаны көрүп, анан ошол жерден негизи жолум башталып кетти да. Ошол жерге алып барып, директор менен жолуктуруп, экзаменге киргизген менин мамам. Ошол анан ал жерге окудум, 2 жылдан кийин кеттим. Бирок ал 2 жылдын ичинде мен баягы ресторандарга, кафелерге музыкант болуп кирип алгам. Ал чөйрөнү көрүп кеттим да. Анан күндүз окуу, кечинде жумуш. Күндүз окуу, кечинде жумуш, эртең менен сабакка тура албай. Негизи ошол музыкалык жашоо, ресторандагы иштеген жашоо окуума аябай эме болуп калды да. Тоскоол болуп калды. Анан ата энем кайгырган эле жок, макул балам, сен уже эле баягы өз алдыңча иштеп акча таап калдың, сенин колуңан келет экен деп алар мени түшүнүштү. Биринчи бир жылдай эми ата деген ата да баласына баягы эме болуп сарсанаа болот. Анан сен азырынча кичинекейсиң, сен тем более тете эме жакта Аламединский рынок жакта бир кафеде, Айкөл деген кафеде иштечимин. Анан сен эми баягы кичинекейсиң, сен менен эмне болуп кетиши мүмкүн деп папам жанымда жүргөн да. Баягы мас кишилер бар, ооба, тентектер бар. Ага чейин мен мындай үйдө эле жүргөн бала болчумун да, мындай көп деле чет жакка чыкпай. Анан атам жанымда жүрдү, мен үйрөндүм, мырдаганды эме кылдым. Анан кийин бир деңгээлге жеткенде мамам айтты: "Все, сен уже чоңоюң, сен өзүң эле алып кеттиң бул ишти, мен аралашпай эле коеюн, мен үйдө эле болоюн" деп. Анан ошондо 16 жашта болчумун. Ошентип анан өзүмдүн жолумду табып, башка ресторандарга, уже башка музыканттар менен достошуп, өзүмдүн досторумду таап, ошентип анан чыныгы ырдаганды ошо мен көбүнчө кафелерден үйрөндүм. Сен баягы практикадан көбүнчө үйрөнгөн турбайсыңбы? Ооба. Өзү мындай экен, кайсыл музыка менен суугарылсаң, ошол музыка сенден чыгат да. Анан мүмкүн ушу сен кичинекейиңен тартып, Backstreet Boys болсун, Boyz II Men болсун, ал кезде баягы NSYNC деген группалар да бар эле. Ошолордун баарын копировать этип отуруп, бүгүнкү Бек Исраиловдун ырлары Бек Борбиевдин ырларына окшошпойт, Сыймык Бейшекеевдин ырларына окшошпогонунун себеби ошолбу? Балким ошол болушу мүмкүн. Мага эми билбейм, ошол илгертеден бери эле ошо досторум: "Сен деген англисче ырдашың керек, сен ошол ал кезде фирмач деген сөз бар болчу да. Фирмач болушуң керек" деп эле баягы Адик Жумабеков деген жакын досум бар. Ошол экөөбүз чогуу баягы ырдап баштаганда, мен жаңы баштап атканда, ал уже бир анын бир 15 мини диски бар болчу да. Опыт бар болчу. Анан репертуары көп. Ал айткан ушу дароо эле: "Сен англисче ырдашың керек, сен ошол тема сеники" деп мотивация берип, мен дагы хорошо деп кичине бирден экиден ырларды, репертуарлар жазып атып. Анан ошентип жүрүп эле 2011-жылы Дубовый парк деген азыркы Фрунзе ресторанында иштечимин. Ошол жерде жүрүп эле Адик айтып калды: "Көлдө конкурс болот экен. Эл аралык конкурс экен, чолпон атат экен. 5 күн ошол жака ардап кой. Мен катышам, сен менен барып кел, сен деле заявка берип кой" деп атпай. Анан хорошо деп мен да заявка бердим. Ойдо жок жерден эки киши ойлонгуча эле 2 күн өтүп кетти, кеттик болуп калдык. Анан кийин баягы кафеде ырдап жүргөн ырларыңды даярдап бардың. Ооба, бир англисче, бир кыргызча. Атайын мисалы конкурс үчүн деп даярдык көрбөй эле. Ооба, көргөн эмес. Турист болуп бардың да. Ошентип барайын деп атканда КТРКдан бир тааныш байкем жолугуп калып: "Сен деле ырдайсың, сен деле катышып кой, кел атыңды жазып коеюн" деп эле. Мен да катышуучу болуп калдым да, чыгыпчы. Анан барып эле кыргызча ырдап бер деди. Кыргызча Жаңгыр төктүн ырдасам, мен өтүп кеттим конкурска. Көлгө барасың болуп калды. Хорошо деп эле мен да көлгө баратканда, жана сиз берген суроого ошол жерден айтып кетейин. Апам: "Сен конкурска бараткан турбайсыңбы? Хорошо, барып кел. Бирок эгер утпай калсаң же болбосо бир капа болуп калсаң,
эметпе, көңүлүң кайгырба, ооба, баары жакшы болот, бул жөн эле жашоо, сенин биринчи эмең, тепкичиң болуп атат деп. Хорошо, мама деп эле кеткем. Барып туруп эле ошол конкурста бир нерсе болуп атып эле Жаңбыр төктүн ырдадым, андан кийин I Believe I Can Fly'ды ырдадым. Анан ошол конкурста биринчи орунду алып атпайбы. Ойдо жок жердечи. Биринчи орунду алып эле 100 000 сом биринчи орун болчу, ипподромдо, Чолпон Атада. Анан кийин эле дароо эле ошол моменттен кийин журналисттер келип интервью алып эле, баары видео тартылып эле, КТРКдан мени көргөзүп эле, ошентип эле, короче. Элге таанылып калдым. Ошондой болгон биринчи конкурс. Өзүм мындай экен да, баягы боло турган иш шыр болот экен да. Мисалы барып тиги досумду колдойм деп барып тизмекке кирип калдың. Анан баягы репертуарыңды көрсөтүп, болбосо ал кафеде ырдаган ырлар эле катардагы. Ооба, жөнөкөй эле. Анан ошону ырдап туруп, калыстар тобу кыргызстандык эмес, менимче эл аралык калыстар тобу болчу. Калыстар тобу азыр эсимде, ошондо эң мүчөсү, башкы мүчө Түкөлбай Казаков болчу. Жаңбыр төктүн автору. Анан Гүлнур Эжебар болчу сатылганы. Калганда эсимде жок. Ошо башкалак эл аралык болуш керек. Анан ошо Гүлнур Эже азыр айтып калат, ошондо деген сага биринчи орунду мен айткам депчи Гүлнур Эже. Тиги Түкөлбай агай болсо мен ырымды ырдап атат, жок мен берген туура эмес деп айтыптыр да. Анан жок, мына Бек деген бала сиздин ырыңызды жакшы деңгээлде аткарды, калыстык кылыш керек деп ошо Гүлнур Эже айткам деп кээде тамашалашып айтып күлүшүп калат. Өзү эми мындай экен да, бир адамдын бир ийгиликтүү болуп бир деңгээлге чыгышы эч качан ошол адамга гана таандык эмес да. Орусча бир жакшы сөз бар. Успех человека — это коллективный успех деген сөз бар да. Ошого мисалы Бек Исраилов 2011-жылы Ысык көлдөгү эл аралык конкурстун жеңүүчүсү болгонго. Эң биринчи Аяш атам менен Аяш апам. Алар ошо Күреңкеевке берип, мисалы Кайсыл ата бүгүн баласы бир кафеде иштеп атса, кечинде ошону кайтарып жанында отурсун. Андан кийин ошо кафелерге кирип, ошо балдары менен атаандашып, алардын ырларын үйрөнүп, алар ырдаган репертуарды кылып, анан жанагынтип Адилетке окшогон мыкты досуң себепкер болуп жүрсөң деп чакырып, ошонун ичинде Гүлнур Сатылганова эжекебиз сага жан тартып, ошентип отуруп Бек Исраилов 2011-жылдын жылдызы болду да. Мен чын айтайын, мисалы мен ушул чөйрөдө жүрүп, мен Бек Исраилов деген бала бар экенин 11-жылы уккам. Конкурстан жеңди, Бек Исраилов деген жигит экен дегенден кийин анан кызыгып, сураштырып, анан экөөбүз, мен калп айтпасам 2012-жылы ушу КТРК жактан бир таанышканбыз да. Ошого мен айтат элем, мисалы биздин подкасттын көрөрмандарына, кандай ийгиликти багындырбайлы, кандай бийиктикке чыкпайлы, ар дайым биз жүрөгүбүз менен туюп билишибиз керек. Баягы орустар айтып коет, я сам себя сделал депчи, мен өзүмдү өзүм кылдым дейт. Ал туура эмес. Бир адамдын ийгилигинин артында көп адамдын эмгеги, көп адамдын катышуусу бар. Анан мүмкүн чоң ата, чоң апаларыңдын арасында дагы ошо өнөрдө сага мындай генетика менен келген дагы бутактар болушу мүмкүн. Кээ бирде бир түшүнүк бар. Бүгүнкү күндө биздин жашообуздун ийгилиги, жашообуздун жакшылыгы болгону биздин бабаларыбыздын дубасынын ичинде барбыз деп дагы билиш керек да. Бул конкурска катышуу деген тема сага мындай асмандан эле түшүп калган турбайбы? Ага бир дайынданып, бир настрой кылып, бир мен ошо катышышым керек, мен жеңишим керек деген мындай күч дем деле жок, туруп эле катышып калган турбайсыңбы? Негизи ага чейин ошо 2018-жылдары мен музыка чөйрөсүнөн кире электе РТР телеканалында эме болчу. Новая волнасына көрсөтчү. Анан ошол жерден биздин Омар мырза, Омар байкебиз катышып атканын көргөм. Анан мага чындыгында ошол сахнасы, анан баягы сахнанын артында эшик болуп там бактаруу, анан баягы ар бир өзүнүн мамлекетинен чыгып ырдап аткан конкурс мага жагып калган да. Таасир алгам да. Анан мен мындай жана айтып коет эмеспи, мысли материализуется депчи, визуально өзүмдү ошол жерде элестетип койгом да. Анан кийин 2-3 жылдан кийин ошо эме болду. Ысык көл болду. Ысык көлдөн кийин дагы бир 2-3 конкурс, анан 5 жылдан кийинби, 4 жылдан кийин мен ошол сахнага барып калдым да. Ар бир конкурска барыш бул
каражат талап кылат да. Анан жаңы чыгып аткан, эч кимге таанымал эмес, жада калса таанымал ырчылар деле бир сыртка чыгар да, баягы спонсор деген сөз бар. Спонсор жокко эсе да. Ошо мисалы каржы жагы кандай болду, ким ошого жардам берди, болбосо эми баягы сен эми жаш жигитсиң да ал кезде. Бир өзүң долларлап таап аткан акчаң болбосо, Ялтага да өзүң бардың, Астанага да өзүң бардың, ошонун баарына ким дем күч берип, ким жардам берип, ким каралашты? Ошол кезде ошол Гөлгө дагы, анан Украинага дагы, анан Астанага дагы ошол кезде Адилет Жумабековдун продюсерлору болчу, Айбек Акматов деген. Ошол байкебиз ошол чыгындарды көрсө мойнуна алыптыр. Ал кезде балалык болуп мен деле көп эч нерсе билбей калыптырмын, маани бербептирмин да. Анан бирок ар бир ушул эмеден баягы ийгиликке жетишип эгер утуп калсам бир кандайдыр бир акчалай каражат, байкеме сөзсүз түрдө баягы ыраазычылыгымды билдирчүмүн. Анан бирок ал кезде ошондой спонсор деле жок болчу. Аны эч кимге кайрыла элекмин. Новая волна сынагы ал бүт баары бекер. Негизи ал өтө сонун конкурс, ал жерге өткөн финалист эч бир акча коротпойт да. Ошентип конкурстап жүрүп, анан Новая волнага өттүң болгондо, ошол кезде дүңгүрөгөн номер 1 продюсер Канат Култаев деген байкебиз бар. Мирбек Атабековду, Темир Назаров, Гүлжигит Калыков, Даниэль, Алихан. Ал кезде бардыгы жылдыздар. Мен жаңыдан баштап атам, анан ошол байкебиз сунуш кылды. Сен деген Новая волнага өткөн. Жолугалы болуп калдык. Жолугуп ошондой Новая волнага өткөн турбайсың. Ал жерге кандай болуп атат? Ал жер мындай болот, дегендей болот. Даярдыктар кандай? Мындай. Анан кел анда экөөбүз иштешебиз. Сени акчалыкка даярдайм полностью деп Канат байке экөөбүз контракт түзүп, Мирбек Атабековдор менен уже бир команда болуп эме болуп калдым да, мындай кыйын болчу ал кезде, чындыгында эле эме болчу. Топ деп коет го. Топ болуп эле баардыгыбыз бир жолугуп эле мындай эме болуп калдым, жылдыз болуп элечи. Анан ошо Канат Култаев экөөбүз барганбыз Юрмалага. Ал Юрмалада 20 күн жүрдүк. 20 күн ал жер сиз билгендей эле өтө бийик деңгээлдеги конкурс. Ал жерден жөн эле 3 күн конкурс болуп бүтүп калбайт. Ал жерде 10 күн даярдайт. Баскан турганыңа чейин, кантип сүйлөйсүң, кийимиңе чейин. Анан ошондой чоң бир школаны өтүп келгенбиз. Келгенден кийин Канат байке менен бир жылда иштедик. Өзү негизи контракт 2 жылга дегенбиз. Ошо 2 жыл бүткөндөн кийин эле уланткан жокпуз. Өзү Канат байкени ушундай эфир менен колдонуп, Кыргызстан эстрадасына кылган салымына терең ыраазычылык айтып коюш керек. Сөзсүз түрдө. Мен ар дайым айтам, Канат байке менен жолукканда дагы менин ушул чыгармачылык жолума чоң салымыңыз бар. Сизге чоң рахмат. Мен эле эмес, кандай деген чоң жылдыздарды чыгардыңыз, даярдадыңыз дегендей. Өтө сонун баягы конкурста дагы сонун көзүрмөмдөр болгон. Канат байке жалгыз мени баягы элестетсеңиз Гилеген Латвияда, экиле кыргыз. Мындайча айтканда. Анан Канат байке бири-бириңе жөлөк таяк. Канат байке аябай чоң колдоосун көрсөткөн ошол кезде. Мен да ошо эфирден колдонуп Канат байке рахмат деп айтам. Байке, сиздин баягы кылган жумушуңуздан, кыла элек жумушуңуз дагы көп. Кудайым күч кубат берип, иштериңизди илгери кылсын. Контракт бүттү Канат Култаев байке менен. Анан кийинки жашоо эмне болду? Ошол эле чыгармачылыкты улантмай болду. Канат байке менен иштешип жүргөндө ушу 3-4 тыр жаздык, анан бир клип тарттык. Мен ушу чыгармачылыгымда эң биринчи клип Карындашым деген ырма тартканбыз. Андан кийин баягы продюсер жок, контролдогон киши жок. Анан мен кичине эме болуп кеттим. Ал кезде шаштырып, анан мо графиктен чыкпайлы, бу айдын ичине буну кылалы деп шаштырган эч ким жок. Кудай берди. Кудай берди. Эч ким баягы ата-энем деле менден көп сарсанаа болбойт да. Бул баягы эмне кылса да өзү билет деп, мындай көп деле баягы тентекчилик деле эмелерим жок болчу. Анан кийин менин ошол кезде 2011-жылы жанагы эмеде конкурс, Көлдө конкурста, ошол кезде мен азыркы өмүрлүк жубайым Ажаркын менен жолуккам ошол конкурста. Ажаркындын эжеси дагы конкурсантка болуп, ошентип жүрүп, анан эжесин колдойм деп келип, экөөбүз жолугуп калабыз. Анан кийин ошол убактан баштап
азыркы күнгө чейин ушул айым мен менен. Өзү Бек Исраилов эмес, деги эле Бек Исраиловдун үй бүлөсүнө тиешелүү деле жыл 11-жыл экен да. Ооба, ал дагы ошол жыл негизи. Айтып кетиш керек, Бек Исраилов баягы аккан арыктан суу агат, тектүү жердин кызы деген нерселердин баардыгын эске алып, баардыгын эсептеп, баягы көбөйтүү барабарын чыгарып отуруп, Аскар агай, Алсаитовалардын үй бүлөсүнөн чыккан мыкты эжекелебиристин кызын алган. Баягы өнөрлүү үй бүлөдөн таланттуу бир мыкты айымга үйлөнүп, ушул күнгө чейин сен жубай катары ыраазы болсоң, мен аны баягы келиним катары кабыл алам дагы. Мен ыраазы, менин үй бүлөм ыраазы. Ошого экөөңөрдүн ынтымагыңар ар дайым бекем болсун. Чыгармачыл инсандын, элдин алдында жүргөн атактуу адамдын аялы, жубайы болуш бул чоң жоопкерчилик. Бул нерсени мисалы эми жашоодо ар бирисинин жолдошубуз бар, ага инилерибиз бар. Атактуу болуп элге көрүнүп, мындай кызганыч, башка нерселерди убакыты аз, көңүл бере албаган учурлары жок деле үй бүлөдө көп проблема болот да. Ал эми сага окшогон бойлуу, чырайлуу, таланттуу жигиттин жубайы болуш менимче өтө оор, бирок ошол чоң жоопкерчиликти мен айтам 100% жоопкерчилигин көтөрүп, 100% ошого татыктуу болуп жүргөн жакшы жубайың бар. Рахмат. Мүмкүн баягы биздин көрөрмандарга деле үлгү катары, мисалы жаңы үйлөнгөндөр бар. Чыгармачыл адамдын үй бүлөсүндөгү мына кандай кыйынчылыктар болуп, ошо кыйынчылыктарды жеңүүдө кандай жол жоболору бар да. Анан сен өзүңдүн интервьюңда да угуп калдык, сенин стилистиң да ошол экен, менеджериң да ошол экен. Бул кандай бакыт деп эсептейм да. Рахмат. Эми балким Айжаркын өзү дагы чыгармачыл үй бүлөнүн кызы болгондуктан балким түшүнүп, баягы түшүнүү менен относиться этип дегендей. Негизи эле ошол чыгармачыл жолдон таанышкандан бери эле Айжаркын менин баягы эмедей болгон. Мен үнүмдү жактырып, сен могул ырчыларды ырдайт экенсиң деп. Негизи Айжаркын аябай көп фанатикага чогулттум да, мындайча айтканда. Мурда мен Backstreet Boys анан там эме эле болуп жүрсөм, жеңилерлер да. Айжаркындын байкелери баары фирмачтар да, Марсель ошол эле, Улан Карбаев, сиздер тааныган. Анан Айжаркындын телефонунда аябай көп сонун ырлар бар болчу да, фирма ырларчы. Анан мына сен үнүң момундай экен деп Эрик Беннет деген ырчылардын ырларын угузуп коюп бер. Мен аны сонун экен деп анан ошолордун ырларын да жазап, негизи аябай бир чоң бир эме болду да, мындайча айтканда, чыгармачыл коннект болдук экөөбүз. Анан мени туура түшүнүп эле, эч кандай кызганыч деле жок. Негизи кызганычтын, уруш согуштун баары мен ойлойм менден болушу мүмкүн да. Эгер мен ошого бир кандайдыр жол берсем, шарт түзсөм, анда Айжаркын вполне мындай скандал кылганга укугу бар да. Анан мен өзүм аябай карманып эме кылам. Өзүңдөн кетирбей, ооба. Чисто фанаткалар, мисалы үчүн фанат кыздары келип сүрөткө түшүп, же болбосо баягы эмелер көпсү мындай тексттер жазылып, Инстаграмда ошол эле комментарийлерге, ал чисто баягы с профессиональной точки зрения карайт. Эми сен ырдайсың, сени бул нормально баалашат, мисалы үчүн сен эгер сенин талантың жактырып атса, жазат. Это нормально деп коет. А эгер мен, например, ага дагы отвечать этип, же болбосо бир кандайдыр бир косяк кетирсем, анда конечно да. Энесин көрүп кызын ал дейт да. Мен тиги Чолпон эжемди ушунча аябай сыйлайм. Баягы Аскар Карыбаев деген мыкты композитордун жубайы болуш, ошого мындай мыкты жөлөк таяк болуп жүргөнүн көрүп, Кыргыздын ушундай мыкты айымдары бар экенине мен аябай ыраазы болот элем да. Себеби дегенде Чолпон эжекем аябай сонун ырдайт. Байкем, Аскар байкем бирдекени ойлонуп, бир чечим кабыл алганга чейин бүт жайгарып, чечип, баардыгы менен сүйлөшүп, бүттүн түзөп коет да. Анан мүмкүн ошо баягы энесин көрүп кызын ал деген эреже сенин үй бүлөңдө 100% ошо иштеп атканын мен ыраазыман да. Ооба.
Сиз туптуура айттыңыз. Чындыгында менин Ажаркындын ата энеси, Ажаркын тарап негизи эле кайын журтка аябай мен ыраазымын. Чындыгында бактылуумун, мени ушунчалык колдошот. Баягы өзүлөрүнүн сферасындагы адаммын да, мындайча айтканда. Андан кийин папам дагы мамам дагы аябай мени туура түшүнүшөт, колдошот. Өтө таланттуу үй бүлө. Кыргыз эстрадасы, кыргыз музыкасына аябай чоң салым кошкон кишилер да. Бул чыгармачылык жолдо ошо дем күч берген, кээ бирден бизде бар да. Тигинин баласы тигине фасоль сатып бутуна туруп, тиги 570 Toyota Lexus айдап жүрөт. Тигил болсо сотка сатып, магазин ачып, мындай кылып жүрөт. Сен биздин күйөө бала болсо, же биздин инибиз болсо ырдап жүрөт, артист болуп деп айтса дагы жарашат эле, бирок мен бир нерсени байкайм. Кыргыздын тарыхын төптөгөн инсандардын баардыгы чыгармачылык дүйнөдөн келгендер. Мисалы, Бибисара Бейшеналиева, Саякбай Каралаев, Сүймөнкул Чокмонов. Арбыкул Осмонов. Ошолордун доорундагы бир дагы миллионердин же миллиардердин бирөөсүнүн дагы аты дагы жок, сүрөтү да жок. Бирок ошону баалаган биздин кыргыздын намысы үчүн жашап, кыргыз менен сыймыктанган кыргызстандыктарга мен ыраазымын да. Ошого мен бир нерсени айтат элем. Ар бир адамдын жашоодо миссиясы бар да. Мүмкүн сен ЦУМга барып, бир эки отдел алып туруп, сотка сатып оокат кылсаң деле бат эле өнүктүрүп кетмектирсиң. Бирок Бек Исраилов кыргыздын багына өнөрдү өнүктүрүүгө жаралган да. Ошого Кудай сага күч кубат берсин, сага ийгилик берсин. Анан мен жана айтып өткөндөй, спортсмендер бар, карьерасын бүтүрүп тренерскийге өтүп кеткенчи. Ырчылар бар, убагында конкурстардын баарын жыртып, тейшип, талкалап туруп, бүгүнкү күнү бир продюсерствого же бир менторствого өтүп кеткен да. Сен өзүңдүн, мен ойлойм, сен действующий спортсменсиң да. Ошонун өмүрү канчалык узагыраак болот деп ойлойсуң? Мисалы, азыркы күнү жашың 31. Дагы кандай конкурстарга барып, кандай бир бийиктиктерди багындырам деген пландар бар? Пландар бар. Буюрса дагы мен кызыгып жүргөн, баргым келип жүргөн жерлер бар. Качан болот азырынча айта албайм, бирок сөзсүз түрдө жакынкы жылдарда барганга аракет кылам. Анан жана биринчи сурооңор, мен оюмча эмне эле возраст деле азыр эчтеке чечпейт. Если сен ошол заманга төп келчү нерсени, пайдаңды тийгизсең, мен ойлойм ар жашта ошол мүмкүн. Ооба. Мына азыр деле мисалы үчүн мисал кылчу нерселер көп. Мурда мисалы үчүн футболдо 30 жаш потолок болуп бүтүрүп атса, мына Криштиану Роналдо деле 37-ге чыкты. Азыр деле формада, азыр деле 32 гол киргизип атат. Мен ойлойм, эгерде ар бир чөйрөдөгү адам өзүн баягы саморазвитие менен алек болуп, өзүн өнүктүрүп токтобосо, мен ойлойм, ал адам ар дайым өз өлкөсүнө, өз элине пайдасы тийип турат депчи. Бул акыркы биз кыргызстандыктар сыймыктанып көрүп, аябай мындай өпкөбүз көп сүйүнгөн проекттин бири «А ну-ка все вместе». Аяка барганда дагы бир эмес, биздин кыргыздын 2 жигити финалга кирип кетти да. Башка мамлекеттердин катышуучулардын комментарийлерин эрикпей окуп чыктым да. Айтат да, бул кичинекей Кыргызстандан 2 адам финалга кирип кетиш, бул не деген шумдук депчи, баары таң калат. Себеби дегенде ал жакта күчтүү орус өкүлдөрү бар эле, күчтүү Украина өкүлдөрү бар эле, Казакстандан көп бар эле. Айтор ошолордун баарынын арасынан озуп чыгып кетип туруп, финалга кирип, баягы кыргызды аябай мындай көкөлөтүп, кыргыздын төбөсүн көккө жеткирдиңер да. Бул проект эмне болуп пайда болду? Ким ошол проектке мындай себепкер болуп? Ага өтүштө эле оңой болбосо керек менимче. Алар каалаганын эле катышуучуну ала бербесе керек да. Мен бул конкурска сунуш аркылуу баргам. 2022 жылы ошо Славянский базар деген конкурска катышып келгем. Ошол жерде 3-орунду алып,
Ал дагы бир Кыргызстан үчүн бир жаңылык болгон. Славянский базарда 3-орунду эч ким эч качан алган эмес. Орунга эч ким иленген эмес. Ооба. 30 жылдын ичинде ошо биринчи жолу болуп 3-орунга ээ болуп, анан ошол жерден кайра эле баягы ар бир конкурста негизи жаңы достор пайда болот, жаңы таанышуулар пайда болот. Анан ошол калыстар тобунун арасында Лариса Долина, анан дагы итальянец, аттарын унутуп атам, анын арасында бир Яна Клявина деген айым бар болчу. Ошол айым экөөбүз ошо бардыгынан ошол экөөбүз жакшы болуп, Инстаграм аркылуу бири-бирибизге там лайк кылып, комментарий жазып, анан ошол эжебиз эле бир күнү үйдө отурсам эле чалып калды. Бек, короче, я тебя посоветовала на проект, ну-ка все вместе. Пройдись по анкете и дай ответ деп койду. Анан кийин эле кирип карасам эле толтура ответ экен. Эмне болгон проект экен деп кирип көрдүм. Көрсөк, 100 киши. Интересно болду да, 100 кишинин алдында кантип урдайбыз депчи. Биз 8 киши. Элестете албайсың. 8 кишинин буга чейин калыстар тобу 4 киши, 8 киши, там 100 киши, деп эле. Анан баягы жакканы турат экен, анан ошонусу интересно болуп баштады. Деп эле анан в принципе эгер өзүмө жарашыктуу болсо, можно же там успеть деп элечи. Анан кийин мен без эме өттүм. Отбор. Без отбора. Негизи бир жерге, бир шаарга барып, ошол жерден ырдап беришиң керек болчу. Анан аларга жаксаң өтөсүң да. Анан мен тиги Яна Клявина аркылуу эле дароо эле өттүм финалга эле. Анан кийин Телевизионный версиясына. Телевизионный версиясына. Анан даярданып жүрөм, даярдап атабыз, эметип атабыз. Анан бир күнү эле Ошко заказ чыгып калды, эми баягы бир тойгочу. Бек Ошко келип, жана John Legend'дин ырдап берле, биз эме кылып, танец молодоженов болот депчи. Если с вами вместе Азат Райымбердиев тоже летит деп калды да. Азат байке сонун классно деле экөөбүз жолуктук, чогуу учуп бардык. Тиги тойду өткөздүк, анан кийин отельде отуруп айтып атпайбы, Бек, блин, мен, кстати, бир конкурска барайын деп атам. Что-то ну-ка все вместе дейт. Вот я говорю, реально что ли? Я же тоже туда собираюсь. Тоже что ли? Экөөбүз ошол жерден билдик да. Учаарыбызга где-то бир ай калган да примерно. Азаттагы отбор жок эле өтүп кетиптир. Азаттагы отбор жок, өтүптүр. Ага Азат байкени советует эткен Жылдыз Осмоналиева эжек. Анан ошентип экөөбүз билип калып, сен да барат турбайсың, мен да барат турбайбызбы деп экөөбүз ойлонуп, чогуу даярданып атып, чогуу учуп барып, ал биринчи мотордо, мен 3-чү, 4-чү моторго тартылганбыз да. Биринчи Азат эң биринчи выпускына чыккан. Жана I have nothing ырдап, элдин баары бум болуп атат. Блин, Азат молодец депчи. Я же тоже знал, что у меня скоро эме выйдет депчи. Анан 3-4 жумадан кийин меники чыкты. Бул да бар турбайбы деп, экөө турбайбы деп, короче, ошентип анан билинди да. Экөөбүз ошентип атып, Сергей Лазаревга рахмат. Чындыгында аябай биз үчүн, Азат экөөбүз үчүн аябай жан тартты. Пацаны из Бишкека молодцы, ошолорго поддержка кылыш керек. Сергейдин мен бир ыраазы болгонум, бул аябай мындай реальный жигит экен да. Мен бул менен баягы Юрмалада чогуу жүрүп калдык да. Анан ошондо көрдүм да. Буга чейин эми баягы смеш болуп чыгып, мен үчүн мындай вообще несерьезный көрүнчү да ошо экөөчү. Мурун ошондой эле көрүнчү. Влад Топалов экөөчү. Баягы бир жеңил желпи, мындай жаш жигиттер, мындай эчтеке менен ой иши жок деп ойлочумун да. Анан ошол жерде жүргөндө бир ай чогуу жүрүп, Сергей Лазаревдин кандай жигит экен, Тимур Родригезди вообще жакшы көрүп калдым мен аны. Бир комик деп эле жүрчүмүн да. Айтор адамгерчилиги, акылы, зирек жигиттер экен, ошондо биринчи жолу байкагам да. Буда болсо жанагы чоң проектти булар ошо модератору болуп сону алып барды. Кандай кыйынчылык болгондо ошо Сергей Лазаревдин эмне поддержкасы болду, кандай болду ошо? Сергей Лазарев мага көбүнчө поддержка кылды. Себеп дегенде Азат бүт выступлениялары 100 болду да. Ооба. Суроо жок. Суроо жок, ооба. Меники биринчим 99 болду, бир киши турбай койгон. Андан кийин 94 болду. Анан 96, анан 99 болду. 100 мен вообще 100 алган жокмун. Жок, жанагы 99 болгондо мен аябай чычаладым да. Отуруп алып, ачуум келип, жанагы тас баш байкеге аябай нааразы болуп. Бирок сенин ошол жердеги мүмкүн бир англисчерди тандап деле ырдап койсоң болот. Жок, кыргызча тандап туруп ырдап койгонуң, бир куплеттичи. Ана дедим да, кыргыздын уулу депчи. Анан мен көп мисалы угармандарга, музыка сүйүүчүлөргө айтам да, музыканын тили жок да. Кыргызча болсун, кандай тилде болсун,
жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет да. Ооба. Анан жанагы байкебизде мен баягы кичине ачуум келди деп айтып койдум, бирок эми ал өзүнүн ишин кылып атты да. Бирок сенин кыргыз ырың ага жетти да. Ооба, кыргызча ушуну ырдап айтып белең деп эле оштон кийин калды. Бирок анан ал байкебиз менен кийин жолугуп, ал чындыгында кечирим сурады. Ну ты не злись, что я эме там ИГБ деп өзүн айттым. Я говорю, жок, вообще наоборот, ошо 99 болгону больше хайп болуп кетти депчи. Ар бир конкурска барганда репертуар тандоо маселеси бар да. Ооба. Мисалы сен өзүң ишенген, өзүңө жаккан, өзүңдүн үнүңө туура келген ырды тандап туруп эле чыгып берип салсаң болот, бирок менин билишимче сен бул репертуар тандоодо сага мындай мажбурлагандай сездим да. Мисалы Мурат Насыровдун ыры бул конкурстук ыр эмес. Ооба. Бул мындай жан дүйнөңө жаккан, бүт отуруп угуп кое турган ыр эле да. Кто-то простит, кто-то поймет деп. Бул кандай болуп калды бул жер? Бул жер мындай болуп калды. Башында 20 ыр жөнөтүш керек болчу эреже боюнча. 20 ыр жана өттүң дегенден кийин 20 ыр жөнөтөсүң. Англисче любой да, орусча, кыргызча. Анан кийин мен 20 ыр жөнөттүм. Кафелерде ырдап жүргөн тааныш ырлар да. Анан арасынан өзүлөрү тандашат ошонун ичинен. Сен мону ырдай. То есть мен барып туруп мен мону ырдайм дей албайм да. Алар өзүлөрү баягы форматка жараша, андан сырткары ал ар бир ырды өзүлөрү аранжировщиктер менен иштешип, жаңы аранжировка кылышат. Эски аранжировка болбойт. Болбойт. Анан кийин ар бир ырды эметиш үчүн аранжировщик иштеш керек. Анан баягы бурда ырдагандарга окшош болуш керек деген эрежелер бар экен да. Эми 5 сезон болду да, биздики канчанчы? Жок, 4 сезон болду, биздики юбилейный 5-чи болду да. Анан нам интересно I swear деп калды да, короче. Ошо I swear даярдайлы деп калды. Мен деле I swear ды өмүр бою ырдап жүрөбүз го. Давай дедим. Даяр. Анан аранжировкасын жөнөтүштү, ал аранжировканы ырдап көрдүм. Башында көнө албай аттым, бирок аягында көнүп кеттим да. Кичине стили башкачараак болуп калды да. Бул кичине башкачараак болду. Анан кийин биринчи турда 99 менен мен автоматом эмеге өттүм да, жарым финалга өткөндө. Ал жерде мен уже тилим кыскара баштады. Мен мисалы үчүн анда ушинтип эле турбай, анда мен монурдар ырдайм деп баштасам, жок, аны эмес. Давай монур ырдайсың деп баштады да. Мен я же этот хочу десем, муну керек, мунун оказывается автору мындай кылып коюптур деп эле бир нерселерди айтып башташты да. Сен лучше монур да деп эле. Анан кайдан ойдо жок жерден немного жаль ырдап калдым. Филипп Киркоровдун ырынчы. Анан хорошо деп бир күн убакыт беришти, бир күнүн ичинде даярдап, анан жана аткардым. Ошондо 94 киши туруп. Өзү менимче Филипп Киркоровдун ырын тааныбай калганга чейин ырдаптырсың да. Баягы баардыгына жагып, мага да жакты. Мен Филипп Киркоровду кабыл алам, бирок сыйлайм, анын чыгармачылыгын жакшы көрөм дей албайм да. Анан сен ырдаганда бул ыр башкача ачылып, анан жада калса тиги эмелер, калыстар тобундагылар бул кайсы ыр эле деп тааныбай калышты го. Ошодон кийин Филипп Киркоровго жолуктуңбу? Жолуктум, финалдан жолуктук. Менимче кичине кызганыч. Бираз жакпай калыптыр. Ошону ырдаган жакпай калыптыр. Кызганыч болду, себеби дегенде сен анын ырын адан жакшы ырдап койдуң да. Анан ошону калыстар тобу эфирге да айтып салып атпайбы? Он лучше спел, чем Филипп деп салып атпайбы? Анан анын намысына тийип калды окшойт да. Сөздөр негизи ооба тийип калды окшойт. Айым ал киши билесиз өзүн король сезет. Экөөбүз прям монтип жолугуп эметип сүйлөшкөн жокпуз, бирок жанагы финалдан турбай койбоду. Турган жок. Анан өзүнүн оюн айтты. Ты выбрал, оказывается, вообще не конкурсную песню. Мне кажется, ты должен был выбрать другую песню деп эле бир нерселерди айтып, короче, турбай койду. Мен ошондон кийин деле ойлоп калдым да. Даже бирөөлөрдөн угуп калдым, что этот Филипп көп жактырбаптыр, что ты немного жаль спел депчи. Анан бирок эмеге кирсем, YouTube'га кирсем, элдин баарына жагып атат. Элге жакты, аябай жакты. Болуптур, лучше, чем оригинал. Ошондой. Бир чети аябай эме болду. Сүйүндүм, что не получилось спеть эту песню, да, по-другому, как надо было, депчи.
үчүнчү ырды менимче ушу орусча эмес жок дегенде бир англисче ырдап койгондо сонун болот беле дейм да. Жок, эме болуп калды да, экинчи жана немного жаль основной, а all of me эме болчу battle. Анан кийин мен баягы билесиз да, эрежеси 3 киши отурат. Биринчи ырдаган мисалы үчүн биякта отурат, андан көбүрөөк болсо бияка өтөт, анан бияка өтөт да. Анан мен прям үчүнчү жолу ыргыгантам да, анан эң акыркы ырдачу адам Азат. То есть биздин эле мекендеш чыккантат, а мен ыргыгантам да. Анан кийин турсам эле ошо сурап атпайбы Басков. Ну что скажешь? Сейчас выйдет Азат. Твой же брат. Что у тебя там? Эме болуп атасың депчи. Булар баягы интрига кылышат да. Анан айттым, жок, мен кийинки чыккан адамды мен билем. Это мой брат. Я ему наоборот желаю удачи. Пусть он покажет себя как есть. Он действительно талантливый десем. Ну давай деп эле эме болуп койду анан. Тиги чыкты, чыгып туруп, естественно, 100 алды. 100 бакс. Ой, 100 бакс. 100 баллды. Оюм бар эле бакс. Бакс болуп калды. Анан кийин мен ыргыдым. Мен ыргып полуфиналга деле чыккан жакшы ийгилик деп өзүмдү начал успокаивать, зато болду, бошодум. Ага чейин аябай чындыгында стресс болуп кеттим. Бул деген чоң баягы жоопкерчилик. Анан кийин чарчап да кеттим да, действительно. Бир моментте мен жөн эле Бишкекке келип, студияма отуруп эле иштегенди каалап калдым да. Биякта күндө эле ошол жерде жүрүп эле, күндө эле ызы чуу, анан всё, мен болду, бошодум деп атсам эле, тияктан эмелер жана редакторлор. Сейчас не уходите, пожалуйста, деле деп атат. Чего вы меня держите? Мен кете берейинчи. Тияка эшикке чыгып келейинчи, кичине подышу десем. Не, сейчас эле деп атат, айтпай атышат да. А көрсө шоунун эмеси бар экен, заранее сценарийсиби же кандай. Азыр сейчас может все измениться эле деп атат анан. Хорошо деп турсам эле Азат биринчи орунга турду, тиги экөө тиякта турат. Анан биз эки кыз, бир кыз менен мен экөөбүз ыргыдык да. Анан кийин по правилам не дейт, короче. Там в виде исключения. Лазаревдин ушундай бир эмеси бар экен, преимуществосы. Если кто-то ему понравился, ошону алып калганга эмеси бар. Сактап калганга иммунитети бар экен да, короче. Анан кийин ушинтип эле экөөбүздү алып калды, экөөбүз тең, тиги кыз экөөбүз тең алып калдык. Биз финалга өттүк болуп кеттик. Эме батл болуп, тиги кыз 99 балл алды. Андан кийин мен чыгып туруп, мен өтүш үчүн только 100 балл эле алышым керек. Меники да 99 болуп калат. Анан ошондо экөөбүз тең Лазарев алып калды да. Мен деле ойлойм, бул баягы адамдын мындай ниетине жараша да ар нерсе. Сени мисалы жанагынтип Азат чыгаардын алдында болгон эки кыргыз болсоң. Баягы Николай Басков байкебиз акырын интрига кой берип. Бирок сен ошондо сүйлөгөнүңө мен аябай ыраазы болдум. Себеби дегенде качан бир кыргыз башка кыргызга жан тартып, утса дагы ушул кыргыз утсун, байыса дагы ушу кыргыз байысын деген биз түшүнүктү өстүрө турган болсок, Кудайым ага дагы жеңишти берет экен. Ошону сага дагы насип кылат экен да. Мен ойлойм, баш сен ушул ал менин байкем болот. Ошо жеңсе дагы ушул жеңсин деп мына чын дилиңен ошону айтканыңды мен көрүп аябай жүрөгүм жылыды да. Айтор силер ал конкурста жүргөнчө биз биякта компьютерден чыкпай калдык. Интернеттен баарын карап, баягы мени силердин коллегаңар да билет да. Бүттүгү мага чалат. Өмке эмнеге ал ырды тандады? Өмке тиги эмнеге мындай кылып койду? Тиги тас байке эмне ордунан турбай койду деп мага айттым, туугандар, мен да Бишкектемин. Мен ага тиешем жок, аралаша албайм депчи. Анан ошого баягы сен келгенден кийин жолугар менен ошо бир эки суроо берип, ал суроонун жоопторун анан берки суроонун ээлерине жеткиргем да. Ийгилик сеники, намыс элдики да. Биз дүйнөдө Кения деген мамлекеттин жери канча, саны канча элинин, экономикалык жечкени канча, дүйнөлүк дипломатиядагы орду кандай деген маалымат бизде жок. Бирок Кения дегенде биз эмнени эстейбиз? Бигундарды, баягы жөөгүлүктөрдүчү. Жөөгүлүктөр менен
спорт менен Кения дүйнөнү таанытты да. Бразилиянын экономикасы, башкасы бүттүгү баягы дүйнөлүк аренада мындай төбөсү көрүнө элек мамлекет. Бирок Бразилияда эмес, футбол менен. Анан ошондой эле бүгүнкү күнү дүйнө дебей турайын, бирок СНГ чөлкөмүндөгү жада калса ушул кишилер катышкан конкурста айтты. Кыргызстанский стиль деди го. Бул Кыргызстандын өзүнүн восточный стили болот. Булардыкын эч кимге окшоштура албайсың деп. Бул дагы болсо, баягы сенин Кыргызстанды алдыга жылдырууга, Кыргызстанды таанытууга кылган чоң салымың. Ошого мен өзүмдүн атыман, биздин көрөрмандардын атынан аябай сага ыраазыбыз. Гүлзинат Суранчиева айтат, мен конкурска барганда дейт, башка конкурсанттар көрсөң дейт, жанында стилисти бар, визажисти бар, сүрөткө тарткандары бар, продюсерлары бар. Айтор бир адам 7-8 кишинин курчоосунда жүрөт дейт да. Биз эле кыргыздар барсак, өзүң стилист, өзүң визажист, өзүң костюмер, өзүң менеджер дейт да. Дискиңди көтөрүп жүргөн өзүң, очередке жазылып тамак алып аткан өзүң дейт да. Анан бул деген кеп, мисалы сен бул жолду басып өттүң да. Бир убакыт болот экен, адам мүмкүнчүлүккө пайдаланып, өзү ошо мүмкүнчүлүккө бир амал кылып ийгиликке жетишет да. Ошо баскычты басып өткөндөн кийин ошол мүмкүнчүлүктү түзүү деңгээлине өтөт да. Создать условия. Анан ойлойм, эртеңки күнү Бек Исраилов маданият министри болуп калабы, консерваториянын ректору болобу. Ошондой болгондо менимче сен конкурсанттарды жанагындай жан жоокерлер менен жибересиң да. Ооба. Анткени сен бул жолду басып өттүң да. Эмне жетишпейт конкурсанттарга, кимдин колдоосу керек, кандай шарт менен барыш керек? Туура айке, бул өтө көйгөйлүү маселе. Ушул Гүлзинат эженин сөзүнө толугу менен кошулам. Биз кайсы сынакка барбайлы, өзүбүз эле бир нерсе кылып, баягы чыныгы талант менен элечи аракет кылып уруп салып. Өтө аябай көп учурлар болгон. Мисалы үчүн бир конкурсанттын аны менен кошо чуть ли не премьер-министр же болбосо маданият министрлигинен өзү келет, колдошот. Анан ушундай учурлар көп да. Анан баягы адилетсиз менен жеңип кетишчү, мисалы үчүн. Ошол эле мына Нука все вместе деле ошондой болду. Негизи аягында бир учурда көп баягы эмелерди көрүп калдык, эми ал жөнүндө кенен айтпай эле коелу. Бирок негизи бул конкурсту Азат утуш керек болчу. Ооба. Себеп дегенде 3 жолу тең 100 алып туруп анан утпай калган, это чуть-чуть эме да. Ошондуктан бул жерден ошол көбүнчө колдоо иретинде көп учурлар болуп кетти. Биз деле ошо кайрыларым, эгерде мисалы үчүн биздин бир таланттуу ырчыларыбызды кайсы чөйрө болбосун, эгерде ушундай бир дүйнөлүк аренага жөнөтсөк, ал менен сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир колдоо көрсөтүү болуш керек. Бул жерден эмес, ошол жерден. Ооба. Канат Бегалиев деген биздин балбаныбыз бар. Анан бул жаңылыкка чыккан эмес, бул маалымат. Бирок мен баягы биздин көрөрмандарга, угармандарга айтып коюшум керек. Канат Бегалиев өзү күрөш бүткөндөн кийин ошо күрөш федерациясында башкы тренер болуп жумушун алып барат да. Анан биздин Кыргыздын балбандарын, баягы кийинки муундагы балбандардын башчысы болуп Кытайга соревнованияга барат. Ошол жакта Кыргызстанды өкүлдөрү бар да, колдоп бара турган. Ошолордун баардыгы базарларды кыдырып, Кытай базарларын кыдырып, магазиндерин кыдырып кетип калган дейт да. Анан Бегалиев Канат Кыргызстанга келгенде баягы жалпы чогулушта айтыптыр да, ошо спорт үчүн күйгөн инсандарды кошуп бергилечи депчи. Бул дагы болсо бүгүнкү күнү кыргыз спортунун өнүгүшүнүн бир түздөн түз бир себеби. Бала ыйлабаса эмчек жок дейт. Анан мүмкүн эртеңки күнү ошо Бек Исраилов азыркы айткан сөздөрү менен колдош керек деген менен
чын эле эртеңден баштап кийинки муундагыларга биз жакшы шарттар түзүп беребиз деп ишенем да. Эми бунун баардыгы биздин арабыздагы ортодо болгон ынтымагыбызда. Мисалы, мен билишимче Бек Исраилов улуу муун менен дагы, орто муун менен дагы, өзүнүн тең туштары менен дагы, кийинки муундагы музыканттардын баардыгы менен дос. Бул кандай, кантип? Мен улуу муундагылар мисалы көп жаш балдарды теңине албайт. Жаш балдар болсо силерди кичинайым картайып калган деп тоготпойт. Анан качан сен студияңа барбайын, улуусу дагы жүрөт, кичүүсү да жүрөт. Бунун ийгилиги эмнеде? Бунун ушундай деңгээлге чыгышы эмне маселеде? Кандай болуп алар менен мамиле түзүп, кандай болуп баардык поколение менен бирдей мамиледе жүргөнүң мага кызык да. Билбейм, баке. Негизи улуу муун менен мен негизи эле өзүмдү баягы молодежный ырчымын деп көп эсептебейм. Мен негизи эле угуучуларым менден урактуу жана менден улуулар да. Молодежько негизи аларды таң калтырыш кыйыныраак. Бирок аны дагы ойлонуштуруп атабыз буюрса баягы. Ал эмеден эле жакшы бир репертуардан эле иштеп чыгыш керек да. Ал эми улуу муун мен негизи ушул көбүнчө мен ойлойм ушу менин конкурстарым, конкурска барып келип баягы мени көбүнчө элдер баягы бул ырдын автору, бул ырдын аткаруучусу деп эмес, конкурстарга барып жүргөн бала деп билишет да. Улуу муундагылар мен ойлойм балким ошол кылган эмгегим үчүн мени сыйлашат, жакшы көрүшөт. Чындыгында сиз айтса мен деле аны ойлоп көрбөптүрмүн. Мен улуу баягы агаларыбыз менен биздин чөйрөдөгү баардыгы менен жакшы элемин, жакшымын. Мен ошону байкап, мен ошого ыраазымын да. Себеби дегенде ортодо ынтымак болсо, көп иш кылса болот да, көп ишти бүтүрсө болот. Анан эми мен мисалы эртеңки күнү Бек Исраилов көп кийинки биздин чөйрөдө болсун, башка чөйрөдө болсун, балдарга, кыздарга үлгү катары көрүнгү келет да. Себеби дегенде Чубак ажы бир жакшы кеп айткан да мага. Өмүрбек, сиз ырчылыгыңызды токтотпоңуз, сиздин ордуңуз эч качан бош болбойт дейт. Сиздин ордуңузга башка бирөө келет дейт. Ал кандай үлгү көрсөтөт, өзүн кантип алып жүрөт, эл менен кандай мамиле кылат, кандай ырларды чыгарат, бир Кудай билет дейт. Сиз дейт сапаттуу ырларды ырдап, баскан турганыңыз менен, сүйлөгөнүңүз менен, адебиңиз менен көп кишилерге үлгү боло аласыз дейт. Ошого дейт, сиздин ордуңуз сиз үчүн пайда эмес дейт да, сизди көргөндөргө пайда дейт. Ошого мен каалайт элем, Бек Исраилов өзүнүн ордун эч качан бошотпосо деп. Анан эми биз баягы конкурс жөнүндө, кыргыздын намысын көтөрүү жөнүндө мындай кандай кыйынчылыктар болот, кандай оорчулуктар болот, келгенден кийин кандай болот деп ушунун баарын талкуулап атабыз. Эртеңки күнү Бек Исраилов болом. Мен дагы кыргыздын желегин желбиретем. Мен дагы өзүм өнөрүм менен кыргызды даңазалайм деген биздин улан кыздарга кеңеш Бек Исраиловдон. Эмгек, жалкоолуктан алыс болуш керек. Эң негизгиси жалкоолук мен өзүм башыман өткөн. Өзүм дагы бир 6-7 жылды кандай өтүп кеткенин түшүнбөй калдым да. Ар кандай учурлар болуп. Анан ойлоп көрсөм бул жалкоолук, көп уктагандык. Анан кийин эсиңе келгенде балким кээ бир моменттер уже кайрып келтире албай калышы мүмкүн. Ошондуктан жаңы муунга ошол өзүнүн максат коюп, ошол максатка эле тик жана туура бара бериш керек. Эң негизгиси жакшы туура ырларды ырдаганды билиш керек. Көп адам ой мен бир ырды ырдай албай калып эле бул мен ырдай албайт экенмин деп калышат. Жок, андай эмес. Ар бир адам өзүнүн ырдаочу ырлары бар. Бүт ырлар жараша бербейт. Өзүнө жарашыктуусу бар, Өзүнө жарашыктуусу бар. Ошол жарашкан ырды деле табыш керек. Ошол ыр аркылуу эле ырдаса болот, өзүн көрсөтсө болот. Ошол анан билим өтө керек. Бир чоң аренага барып калсаң, ал жерден билимдүүлөр болуп калса уят болбостон, тажрыйба дагы керек, илим керек. Ошол анан ырдаш керек, күнүгө ырдаш керек. Бул дагы баягы спорт залдагыдай эле машыгуу. Күндө ырдасаң, голосуңда престер болот дегендей. Ошол. Анан эң ишеним,
ишеним болуш керек. Ишеним болсо, ишеним деген бул өтө күчтүү нерсе. Кудай менен тик космос менен байланыштуу. Ошондуктан эгер бир нерсени кааласаңыздар, ошону элестетишиңер керек, ошо болгондой кылыш керек, ошондо баардыгы болот. Ошол. Баягы Омарды новая волнадан телевизордон көрүп туруп элестетип койгондон кийин Бек Исраилов ошоко барды да. Ошо сахнага чыкты да. Ооба. Элестетүү менен ошону мындай жүрөгү менен каалап койгон менен. Мен негизи ошондой учурлар өтө эле көп. Мисалы үчүн бала кезде Нанада ырдаган Рэй Хортон менен ошолордун голосторуну карашы сонун ырдайт деп кыялданып койдук элек. Ал киши менен да чогуу ырдап жүрүп ошол ал киши менен да ырдадык. Мисалы үчүн ошол эле Кулио менен ырдаганга возможность болду мендечи, жана Gangster Paradise. Жашоодо негизи кыялданып эле бир койсоң, ошол кандайдыр бир түшүнбөгөн жерден болуп калышы мүмкүн экен жашоодо. Мисалы мен акыркы бир жаңылыктардан биз үчүн баягы What I gotta do to make it love me деген Blue деген группа дегенде бул эмне деген төрт жигит, мындай эмне деген группа деп таң калып жүрсөк, калп айтпасам бир ай мурун Бек Исраилов менен Азат Райымбердиев ошолорго аралашып ырын чогуу ырдап, жада калса аларды кичине уят кылып коюптур да. Уят. Чындыгында ушундай бир чоң эме болду, аны унутуп калыптырмын. Ал дагы болгон. Чындыгында аябай толкундангам. Мен башында филармонияга Блу келет дегенде чын ишенген эмесмин. Кыргызстанга Блу келет дегенде ишенген. Кыргызстанга Блу келет деп анан концерт болуп атат. Филармонияда концерт башталды. Бүгүн Блу келет эле деп атат. Мен көзүм жетпей атат да, кантип эле депчи. Бир моментте жарымына жеткенде эле кирип келатышат бир 4 бала. Бойлору узун болгон балар. Карасам эле реально жана Лини таныдым сразу эле. Ли, чын эле келбеди булар депчи. Анан биринчи рядка отурушту. Азат чакырды, мен мындайдан бардым. Негизи Азат эле ырдамак, алар менчи. Бул репетиция учуру эле же концерт учуру? Жок, биринчи эме болду, буларда награждение болду да. Типа мировой бир награждение болду. Анан ошол күнүн эртеси концерт болмок. Биринчиси күнү мындай эле бир эмеде рядта отуруп кол алышып учурашканга мүмкүнчүлүк болду. Анан алар шашып эле кетип калышты. Эртеси күнү концертке келип, мен концертте жөн эле ырдамакмын сольно. Азат алар менен ырдамак. Анан Азат байке, Бек, сен пойдем вместе или споем деп. Чё ты, я что ли один буду, жүр сен деле деп. Мен кичине көзүм жеткен эмес. Анан барып эле, короче, я Бека еще подтянем, сахнадан чогуу эле. Ал деле сөзүн жакшы ырдайт деп айтса, no problem деп койду, жөн эле болду. Ошого мен Жөн мен муну секретин айтып берейинби? Мындай экен. Бул команданы Ислам Сатаров деген кыргыздын мыкты жигити бар. Ошол жигиттин арты менен Blue группасы Кыргызстанга келди. Анан Blue группасы Кыргызстанга келгенде булардын контракты бар да, келишими бар. Келишим боюнча булар эч ким менен ырдабайт экен. Эч ким менен. Буларды бирөө менен ырдатыш үчүн дагы ошончо акча төлөп бериш керек экен. Булар эч ким менен ырдабайт экен, эч ким менен баягы сахнада бирге болбойт экен да. Булар өзлөрү келет, өзүнүн программасын ырдайт, кетип калат экен. Исламдын акылдуулугу силер ырдап репетиция кылган учурга Блюны чакырып коюптур. Атайын ошону мындай келтирипчи. Анан алар төртөө кирип келгенде эле экөөңөр чыгып тытып атканды көрүп аябай таң калыптыр. Биз булар Кыргызстандын мамлекет билбейт эле, чын айтканда. Кыргызстанга келсе акценти жок, англис тилинде эки жигит тытып ырдап атканын көрүп аябай таң калышыптыр. Анан акырын айтыптыр. Эртең ушу жигиттер менен ырдап кое бербөйсүңөрбү? Көрдүңөр го, деңгээли кандай десе, жо деңгээли күчтүү экен деп моюнуна алышыптыр. Ошондо силердин талантыңар, силердин тажрыйбаңар контракт балекет-салекеттерин баарын айланып өтүп барып туруп, силерди ошондой дүйнөлүк аренадагы эң мыкты команданын арасына кошулуп коюлду да. Анан мен аны өзүм барып көргөнгө мүмкүнчүлүгүм болбоду. Бирок ошонун баягы видеосун көрдүм да. Көргөндө экөөңөн ырдаганын көрүп, баягы Blue командасынын көзү чакчайып таң калгандарын көрүп, айттым да, мына дедим да, бул ийгилик. Дүйнөлүк аренадагы ырчыларды таң калар ырдаш, бул кыргыздын ийгилиги да. Ошого
ойлойм эртеңки күнү билүү болуш бул мынча эле аракет керек. Рахмат. Бек өзү бул конкурска чыгып ырдаш, конкурстарда жүрүш, чет мамлекетте кыргыздын өкүлү болуш деген сөз баягы 5 кол болсо 5 кол тең, мындай 5 манжа тең күчтүү болуш керек да. Бул билими дагы, тажрыйбасы дагы, үнү дагы, тандаган репертуары дагы, келбети дагы бүттү топ келиш керек да. Анан ырчылардын чет жакта жүрүп, Кыргызстан өкүлү болуп, Кыргызстандын атынан чыгып жүргөндөрдүн бир өзгөчөлүгү турган жерден, отурган жерден, жаткан жерден ырда десең ырдап кетет. Анан эми биз Бек Исраиловдун үнүн, музыканын коштоосу жок, акапелланы уккубуз келет да. Ошондон бир куплет өзүң каалаган ырды. Эме да таң калам да, негизи бизде багаж чоң го. Канча деген репертуар жасаганбыз, бирок ырдап койчу десе эле таба албай эле жүдөй берем. Анда бир орусча ырдап берейин. Бул ыр негизи өзүм аябай жаккан ырлардын бири, русская народная песня деп коет. Ошондой биздин сүйүктүү айымдарыбыз үчүн жаңырсын, Девушек хороших и здесь и там много на земле, а ты одна. Землю обойду 100 раз подряд, чтобы увидеть вновь любимый взгляд. Землю обойду 100 раз подряд, чтобы увидеть вновь любимый взгляд. Если вдруг покинешь ты край родной, если загрустишь в стране чужой, через океан к тебе плыву. Я плыву во сне и наяву. Через океан к тебе плыву. Я плыву во сне и наяву. Браво! Деген Өзү айтып күтпөгөн жерден болуп кетпедиби? Сердеп да кет. Мындай да ырдоодочу ушу мындай жүрөктү кошуп ырдаш бул баарына бериле бербеген нерсе экен да. Себеби мен дагы баягы конкурстарга барып жүрүп, вокалдык жактан ушундай чеберлерди көрдүм да. Эми таң каласың, диапазону да чоң, үнү момундай трубада. Ырдаса дагы, кийингени, бийлегени бүт сонун. Бирок бир нерсеси жетпей кала берет да. Жүрөктөн чыкпайт да. Анан эми сен мисалы берди отуруп ушундай бир 2-3 сап ырыңа болсо дагы эмне көзүң жумуп берилгениң, бул сен жүрөк менен сенин мындай ырың чын жири бекем экенин көрсөтөт да. Ошого жүрөктөн чыккан ар дайым жүрөккө жетет, тилден чыккан кулакка гана жетет да. Кудайым сенин үнүңө береке берсин. Кудайым сени үй бүлөң бекем кылсын. Кыргыздын намусу үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, кыргыздын маданияты үчүн көп кызмат кыла турган күндү сага насип кылсын. Анан мүмкүн 50 жыл өтөт, 100 жыл өтөт. Бек Исраилов 30 сомдук купюрада тартылып калса, бул баягы сенин келечек муундагы урпактарың үчүн, кыргыздын келечеги үчүн кылган салымыңдын белгиси болсун. Ийгилик сага. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Амаке, сиз мен үчүн чоң сыймык. Ушундай сиз менен ушундай маектешип, сизден ушундай сөздөрдү уккан мен үчүн чоң бир жетишкендик деп ойлойм. Сизден дагы көп нерсени үйрөнгөнбүз, тажрыйба алганбыз дегендей. Сизге дагы ушул мага азыркы сөздөрдү айтсаңыз, мен дагы ошол эле сөздөрдү сизге дагы каалайм, байке. Сиз дагы элдин чоң сыймыгысыз. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм, байке. Сиз өтө көп ушул жаңы өсүп келаткан муунга чоң пайдаңыз тийчү, ушундай чоң бир жардам берчү адамсыз. Сиз ал ишти кылып эле келатасыз, дагы алдыда кайсы ойдо максаттарды койсоңуз, ошонун баарын Кудай Таалам кабыл кылсын, байке. Чоң рахмат. Ошонун баарын чогуу кылалы буюрса. Чогуу кылабыз буюрса. Ал эми биз бул подкастыбызды
азырынча кичине жыйынтыктайбыз туугандар. Көңүл буруп биз менен чогуу болгонуңарга рахмат. Менимче бүгүнкү күнү Бек Исраиловдун ийгилик жолунан кичине болсо да кабар алдык. Кыргыздын ар бир инсаны кайсы тармакта иш кылбасын, кайсы тармакта өнүкпөсүн, бир кыргыздын ийгилиги бул кыргыздын ийгилиги. Ошону баардыгыбызга кот кылсын. Ушул жакшынакай студияда отурган Технопарк коворкингге рахмат. Анан ушул эң мыкты кылып эфирди даярдап тартып берген Lights Creative досторубузга рахмат.